Нью-Йорк шаарында метродо бутун жайып отурган 2 жаранга жаза берилди. Маалыматка ылайык алар коомчулукту сыйлабагандык жана адепсиздик үчүн шарттуу түрдө жаза алышкан. Эгерде алар белгилүү мөөнөт ичинде мыйзамды бузбаса, анда жазасы кайрадан алынмакчы. Бул маселеге адегенде интернет колдонуучулар көңүл бурушкан. Буга кошумча Нью-Йорк шаардык метрополитендин жетекчилиги орундуктарга жүк баштыктарын койгон жүргүнчүлөргө да эскертүү бере башташты. Канаданын атактуу бренди Naked Famous дененин температурасына жараша түсүн өзгөрткөн джинсы шымдарды чыгарууда. Эгерде сиз үшүп тоңуй баштасаңыз, анда аталган шым дароо көк түскө өтө баштайт. Ал эми ысып жылысаңыз, тескерисинче ак түскө өзгөрөт. Мындай жомоктогудай эффект кеземенин термохром боёгучтары аркылуу ишке ашат. Анын курамында температура алмашканда өзгөрө турган молекулалар бар. Жаңы джинсы шымдардын алгачкы баасы $240 сатыкка чыкты. Австралиянын Chicken Trade коомдук тамактануу тармагы кызыктуу иш-чарага кадам таштады. Алар Бетти аттуу бир тоокту Twitter социалдык тармакта баракча ачуусуна көмөкчү болушууда. Маалыматка ылайык, муну менен алар Гиннес рекордтор китебине кирүүгө аракет жасоодо. Тоок англис тилинде кыска сөздөрдү компьютерге жазган дүйнөдөгү биринчи канаттуу болмокчу. Ал эми Гиннес китебине катталыш үчүн жок дегенде 4-5 тамгадан турган англисче сөздөрдү жазуусу керек. Бул рекорд үчүн тамактануу тармагы атайын акция баштап, роликта тарттырышкан. Кытайдын Чжэнчжоу шаарынын тургуну Ли Йонгзе ачуу мурчтарды ушунчалык жакшы көрөт. Күнүнө 2,5 килограммдан ашык ачуу калемпирди жайбаракат эле жеп коет. Кызыгы, ал үйүндө ачуу калемпирдин 8 түрүн өстүрөт. Мындан тышкары болгону оозу куйкалган курчутмалар жана суу менен гана тамактана алат. Бирок саламаттыгына эч кандай зыян келбейт. Ал бардык курчутмалары жок тамактар ага даамсыз болгондугун билдирген. Жада калса тишин дагы калемпир менен жууй тургандыгын айткан. Ли акыркы жолу дарыгерлерге көрүнгөндө саламаттыгы чың болгондугун да кошумчалады.